Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүнкү психологдон кеңеш рубрикасында сиздер менен үй бүлөдөгү ар бир адамдын орду боюнча сүйлөшмөкчүбүз. Иерархия деп атап да койсок болот. Үй бүлөдө ар бирибиздин ордубуз бар. Атанын ата орду, эненин эне орду жана баланын, кыздын, келиндин орду болот. Көпчүлүк учурда дал биз ушул ордубузду алмаштырып алабыз. Ордун алмаштырган мезгилде биздин жашоодогу түйшүктөр өзгөрүп баштайт, энергия туура агымда жүрбөй калат деп айтсак дагы болот. Кыз балдар көпчүлүк учурда ата энесине катуу сүйлөп, урушуп, аларды тарбиялагысы келген мезгилде кыз бала ата энесине апа болуп алган болот. Өз ордун апасы менен алмаштырып алган болот. Бул учурда эмне болот? Бул учурда кыз бала өзүнүн турмушта бактын табуусу кыйыныраак болуп калат. Ал эми уул балдарда болсо, аларды мен багып жатамын деген сөздөрдү айтуу менен, камкордук кылып отуруу менен өздөрүнү аябагандай күчтүү сезип кетишет дагы, ата энесинен улуу жана күчтүү сезип алат. Бул мезгилде албетте энергия дагы да туура жолдо жүрбөй акпастан энергия туура эмес агымга кетип калат. Бул жерде дагы көп терс энергиялар иштеп баштайт бизде. Ал үчүн эмне кылышыбыз керек? Биз ар дайым атабыздын, энебиздин улуулугун, күчтүүлүгүн ички дүйнөбүздөн сезине билишибиз керек. Алардын алдында ийкемдүү болушубуз керек. Бала ар дайым ата эненин алдында ийкемдүү болуп, алардын бизден да акылдуу, бизден да тажрыйбалуу экендигин ички дүйнөбүз менен сезинип баштаган мезгилде дал ошондо биз өз ордубузда болобуз. Бактылуулукка келиш үчүн ар бирибиз үй бүлөдө өз ордубузда болушубуз керек. Аял аялдын, жолдошубузду ар дайым бизден жогору бир текич болсо дагы үй бүлөдө жогору коюшубуз керек. Мына ошол мезгилде гана биз бактылуу боло алабыз. Балдарыбызды бала ордуна көрүшүбүз керек. Көпчүлүгү эң чоң балдарыны өзүнүн жолдошунун ордуна коюп алат. Жолдошуну тоготпойт, жолдошу менен кеңешпейт, бирок эң чоң баласыны жолдошунун ордуна коюп алат дагы, ошо чоң баласы менен кеңешип берет. Ар дайым эмне кылса да ошону менен кеңешип туруп чечим чыгарат. Бул мезгилде дагы үй бүлөдөгү орду алмашып калып атат, жолдошунун орду жок болуп калып атат да. Баланы бала ордуна коюш керек. Эне балага кеңеш берсе болот. Албетте баласы менен кеңешсин, бирок албетте алгач жолдошу менен кеңешиш керек. Анан биз ата көкөбүз ушундай деп кеңештик, сенин оюң кандай деп балага оюну гана сурап койсо болот. Анан дагы кээ бирде өз апасыны жоготкон мезгилде өзүнүн кызыны өзүнө апа кылып алат. Бул мезгилде өздөрү буну сезбей, аңдабай калышат. Бирок ошол кызына апасына эркелегенде эркелет, апасына тарынгандай тарынат, апасынан мээрим күткөндөй кызынан ошол мээримди күтүп алышат. Мына ошол мезгилде кыз дагы өзүнүн ордун апасынан жогору коюп, апасына урушкан мезгилде урушуп, тарбиялаган мезгилде тарбиялап баштайт да. Кыз апага апа болуп алды, апа кыз болуп алды. Кызынан кадимкидей коркот, кой кызым урушпасын, кызым мынтпесин, кызым антпесин дей берет. Бул мезгилде албетте кызына дагы жакшы эмес, себеби кызын дагы үй бүлөсүндө өз ордун таба албайт. Кийин турмуш курган мезгилде дагы таба албайт, себеби эне жактан энергия келбей токтоп калды. Биздин тектин энергиясын алыш үчүн энеге, энеден кызына, баласына өтөт. Ал эми кызы, баласы өзүн күчтүү, улуу, алардан да акылдуу көрүп алган болсо, анда эненин энергиясы, тектен келген энергия мына аларга, балага өтпөй токтоп калат. Кызына, баласына өтпөй, алардан небере чеберелерине дагы өтпөй калат. Ошон үчүн ар бир адам атаны атадай, энени энедей улуу инсан катары ички дүйнөсүнөн сезине билүү керек. Себеби Кудай тааламдан кийинки эле биздин жаратуучубуз атабыз жана энебиз болду. Аларды дагы биз Кудайдан кийинки эле жаратуучум деп, атам жана энем деп ички сезимдерибиз менен ушунчалык жакшы көрүп, ушунчалык улуулугун сезине билип, алдында ийкемдүү болуу аркылуу бизде эмне болот экен? Биз өз ордубузга түшөбүз. Өз ордубузга ата эненин алдында бала болобуз. Андан кийин жолдошубузду ар дайым бир тепкич жогору болсо дагы жогору коюшубуз керек өзүбүздөн. Жолдошубуздун дагы улуулугун, күчтүүлүгүн сезине билүүбүз керек. Андан кийин балдарыбыздын бизден кичине экенин сезип, биз алардан улуу инсан экенибизди сезип, аларга бата дуа берген сайын да биз өз ордубузду билип баштайбыз. Бүгүнкү эфирде ар бир адамдын үй бүлөдөгү орду боюнча сүйлөштүк. Ар бириңиздерге бул
пайдасын тийгизет деп ойлоймун. Кийинки эфирде көрүшкөнгө чейин сак саламатта калыңыздар.